Привет, друзья! В этом видео мы с вами посмотрим, какой диалог может быть в ресторане или в кафе. Участники диалога – официант Айбек, Асель и Алтынай. Бүгүнкү видеодо биз ресторанда же кафеде кандай диалог болушу мүмкүн, кандай тамак заказ кыла алабыз, кантип сүйлөшө алабыз. Ушундай бир мисалды көрүп кетебиз. Участники диалога – диалогтун катышуучулары. Официант Айбек, Асель жана Алтынай. Анда эмесе диалогтун өзүн көрсөк. Официант. Бул жерден официант басып келип заказ алганга келди. Жана сөздү кантип баштайт болду экен. Официант. Здравствуйте. Вот основное меню. Вот десерты. Вот коктейльная карта нашего кафе. Ресторана. Официант эмнеден баштады сөздү? Албетте учурашкандан. Здравствуйте. Саламатсыздарбы деп атат, Вот основное меню. Ошондо менюну сунуп жатат. Бул негизги меню деп атат. Основное негизги. Вот десерты. Вот деп бул көрсөтүп меңиздер мына деп атат, Мына бул десерттердин менюсу. Десерт бул тамактан кийин таттуу тамактанганыбыз же болбосо баягы жер жемиштер, фрукты, жемиштер. Вот коктейльная карта. Коктейльная карта болушу мүмкүн. Кээ бир ресторандарда, кафелерде, тамактанган жерлерде болбойт деле, коктейль бул ичимдик, ар кайсы нерселерди аралаштырып иче турганыбыз. Нашего кафе, биздин кафенин, же кафенин ордуна ресторана деш мүмкүн, Ошондо биринчи Айбек жооп берип жатат бардыгына. Спасибо, рахмат. Асель, Алтынай, что вы выбираете? Закажем салат, основное блюдо и десерт? Рахмат деп атат. Ошондо Асель, Алтынай, эмнени тандайсыздар, тандайсыңар. Выбираете, тандайсыңар. Что, эмнени сиздер же силер тандайсыңар. Бул сиз деп биз кайрылабызбы же сен деп кайрылабызбы, андан дагы көз каранды. Закажем салат, основное блюдо и десерт. Закажем деген бул заказ кылалы. Салат негизги, основное негизги блюдо тамак жана десерт таттуу тамагын заказ кылалыкпы деп сурап жатат. Ошондо Аселдин жообу. Отлично. Дайте мне, пожалуйста, цезарь. Она горячая, я хочу запеченную рыбу с рисом. Бул жерден менюну карап окугандан кийин десек дагы болот, паузадан кийин, Менюдан карап, ошону Аселдин биринчи вариант жооп кандай болушу мүмкүн? Албетте, мыкты, отлично, макул, болуптур деген сөз болушу мүмкүн. Дайте мне, пожалуйста, цезарь дейт. Бул цезарь салаттын атын атап жатат. Цезарь салатын мага бериңиздерчи. Пожалуйста деген бул кичипейилдик, баягы суранган, Ошондуктан баягы сыйлык түрүндө мага цезарь салатын берип коесуздарбы деп атабыз. Она горячая, ысык тамакка болсо, на горячее, горячее деп эле коет орус тилинде, кыргыз тилинде биз которгондо ысык тамакка болсо, я хочу запеченную рыбу дейт. Мен курулган эмес эмне, бул духовкага бышкан балыкты күрүч менен алгым келип жатат. Каалап жатамын. Алтынай эмне деп атат ошондо? Алтынай. Я не люблю салаты с майонезом. Можно мне свежий салат из огурцов и помидоров, заправленный маслом? Бул жерге эми көңүл бурабыз. Я не люблю, мага жакпайт, мен жакшы көрбөйм. Не деген бул жерде бөлүкчө терс маанисин билдирип атат. Салаты с майонезом. Майонез кошулган салаттарды жакшы көрбөйм. Можно мне свежий салат? Мага жаңы жасалган салат, свежий деп коебуз биз. Баягы алдагы салаттын аталышы болуп калышы мүмкүн. Мага ошол свежий салат бадыраңдан жана помидордон. Из деген ошондан дон мүчөсүн билдирип атат. Бул жерден помидордон, бадыраңдан жасалган свежий салат. Заправленный маслом дейт. Ошондо майонез эмес, май менен аралаштырылган, заправленный, ошо май кошулган салатты берип коесуздарбы? А что вы можете посоветовать из горячего?
Бул жерден клиенттер кандай дагы суроо же жооп бериши мүмкүн, А что вы можете посоветовать дейт. Сиз ысык тамакка эмнени сунуш кыла аласыздар дейт, из горячего. Посоветовать бул сунуш кылуу, Официант ошондо мындайча жооп берет экен. Официант: я могу предложить вам блюдо от шеф-повара. Курицу в остром соусе. Ошондо официанттын сунушу: мен сиздерге шеф-повардын тамагын сунуш кылгым келет, кыла алам. Могу, кыла алам. Предложить сунуш кыла. Курицу в остром соусе дейт. Ачуу соустогу тоокту дейт. Острый бул ачуу. Алтынай: отлично, принесите тогда его, пожалуйста. Болуптур, отлично же. Макул, эң мыкты, эң жакшы. Принесите тогда его, пожалуйста. Ошону тогда анда алып келип бериңиздерчи. Пожалуйста деген эмне экен? Бул ичпейилдикке деп айтканыбыз, сылык түрүндө сураганыбыз. Бул сөздүн аягына пожалуйста кошсок, биз сөзсүз түрдө сылык түрүндө сураган болобуз. Айбек анда кошумчалайт экен, Ал өзүнө заказ кыла элек да, мына эми заказ кылып жатат. Я буду то же самое, что и Алтынай дейт. Мен Алтынай заказ кылганды дагы, мен дагы так ошондой аламын деп атат. То же самое, что деген кандай Алтынай заказ кылган болсо, ошондой эле. Официант: хорошо, а что будете пить? Болуптур, хорошо, болуптур. А эмне ичесиздер? Ошондо Айбек айтып жатат: дайте нам, пожалуйста, апельсиновый сок. Бизге апельсиндин ширесин берип коесуздарбы? Пожалуйста, сылык түрүндө. Же болбосо апельсиновый соктун ордуна эмне деп айта беребиз? Колу, кока-кола ичкенде, воду с газом. Бул газдалган суу. Воду, вода, суу с газом. Газ менен газдалган. Же болбосо воду без газа. Газы жок, газдалбаган сууну. Чай черный, зеленый. Кара чай же көк чай, Чайник десек болот, чайник чая, же болбосо кружку чая, Чайник болгонун түшүнүп жатабыз ошондо, чайник чай экен. Официант: будете десерт? Таттуу тамак жейсиздерби, каалайсыздарбы? Деген мааниде суроо берип атат. Айбек: возможно, потом закажем что-нибудь. Не забирайте меню, пожалуйста. Возможно, балким. Ананчараак, потом ананчараак заказ кылаттырбыз бир нерсени. Не забирайте меню, пожалуйста. Менюну алып кетпеңиздерчи. Не забирайте. Официант: ваш заказ будет готов в течение 10 минут. Приятного отдыха. Ошондо официант менюну калтырып, эмне деп айтып жатат? Сиздердин заказыңыздар 10 минутта ичинде даяр болот. Будет готов, даяр болот. В течение 10 минут. 10 минуттан ичинде. Приятного отдыха. Жакшы эс алыңыздар. Клиенты, бул клиенты деген бул үчөө, 3 клиент. Спасибо, рахмат. Бул жерден биз эмнени көрдүк? Бул жерден заказ кылганын 3 түрүн көрдүк. Биринчиден, Асел толугу менен бир салат заказ кылып, ысык тамакты өзү заказ кылды, окуп. Экинчинде Алтынай эмнени жактырбайт экенин айтты. Майонез менен салат жактырбайт экенин, жана свежий кандай жегиси келгенин айтты. Жана эмнени дагы айтты? Официанттан совет, сунуш сурады. Кандай тамак жесем болот, кандай жакшы болду экен деп. А что вы можете посоветовать из горячего деп? Ошондо официант жооп берди. Кандай дагы тамактар болушу мүмкүн экен. Аны жактырып, анда ошону алып келиңиздер деди. Эгер жакпаган болсо, я еще посмотрю деп, мен дагы көрөмүн деп, дагы караш мүмкүн болчу менюдан. Ал эми Айбек 3-чү башкача жоопту берди. Кандай жоопту берди? Мен кандай Алтынай жеген болсо, мен дагы ошондой заказ кыламын деп атат. Так ошондой эле. Я буду то же самое, что и Алтынай деп. Анан официант суусундук сурады. Суусундукту заказ кылышты, бул дагы бир жооп. Ал эми десертти өзүнчө анан заказ кылабыз. Менюну калтырып коюңуздарчы деп.
муну биз ар кайсы кырдаалга колдоно берсек болот ошондо кафенин ичинде. Эгер официант келип заказ даярбы десе, биз менюну алып кетпеңиздер, биз азыр дагы заказ кылабыз деп. Не забирайте меню, пожалуйста. Мы еще, возможно, закажем дешибиз мүмкүн, мүмкүн биз дагы заказ кылабыз. Же болбосо официанттын ордуна болгон болсок, ушинтип сөз баштасак болот. Учурашып, менюну берип, анан күтүп турсак, клиент менен ушундай сөздөр менен сүйлөшсөк болот экен. Эгер сиздерге ушундай форматтагы диалогдор жаккан болсо, комментарийден сөзсүз түрдө айтып коюңуздар. Биздин каналга жазылып, биздин видеолорду эң биринчилерден болуп көрсөңүздөр болот.